Yürgüm samat, koz düynüge azgırılıp barat. Alolop kuyup canna, rahat kalat. Bakıtta talpınıp, baylık top canırıp alpırıp. Bir ok tappadın bakın, baylık var turup. Çok oylog'onday bolon jo'q, qaniyet qilsang g'ana oshonda ko'ngil to'q, qayg'uga pajoq jo'q, oylog'onday bolon jo'q, qaniyet qilsang g'ana oshonda ko'ngil to'q, qayg'uga pajoq. Атақты болып танылсам елге, başıma bak konot деген қиялым жалған, қайғыға салған. Erkindік сен жақта, қызықтың бары сен тарапта. Алыс болосың дайым, кеп ұшақта. Жоқ, ойлағандай болған жоқ, қанiyet қылсаң ғана ошонда көңіл тоқ, qayg'uga pajoq jo'q, oylag'onday bo'lgan jo'q, qaniyet qilsang g'ana oshonda ko'ngil to'q, qayg'uga pajoq. Bir ayılda ызычууга жакын аябай bir чыр абышка бар экен. Элдин баары тааныйт экен. Bir күнү чоң той болуп калып, ошол тойго чыр абышка кемпири менен барып катышып калат экен. Анан баягы сөз берип калса микрофонду алып, абышка мындай дейт экен: "Айланайындар, бу дүйнөдө тынчтык болсун" деп келатса эле кемпир этектен тартат дейт. Дүйнөдө тынчтык болсун деп келатса эле кемпир этектен тартат дейт. Жини келген абышка: "Онда сен айтчы" десе, кемпир айтат дейт: "Эй абышка, дүйнөнү эмне кыласың? Үйдөгү эле тынчтыкты айтчы" деп. Тынчтык бар жерде, ынтымак бар жерде сөзсүз береке болот экен. Бүгүнкү темабыз орозо жана ынтымак жөнүндө болмокчу. Ордо Construction Group. Жилой дом Evergreen. Наш дом находится в экологически чистом районе. Рядом имеется парк, школа, детский сад, закрытый просторный двор и паркинг, детская площадка, зона барбекю, видеонаблюдение и фитнес-зал. У нас есть для вас уникальные предложения. Жилой дом Evergreen. Заходи и живи. Үй-бүлө бул жашоонун эң жаркын учурлары. Үй-бүлө бул чексиз кубаныч. Үй-бүлө бул керемет сенин жаныңда. Үй-бүлө бул дайыма сүйүү. Белая река. Ар бир үй-бүлөгө кубаныч алып келебиз. Ассалам кайрымдуулук фонду 7 жылдан бери өлкөбүздүн социалдык муктаждыктарын чечүүдө колунан келген жардамын аябай келет. Айрыкча көптөгөн жерлерге суу чыгарып, оорукана, мектеп, фаптарды, жетим жесирлерге үйлөрдү салып берди. Саламаттык сактоо министрлигине гемодиализ аппараттары баштаган бир нече медициналык жабдыктарды алып беришти. Андан сырткары бир нече мечит, медресе, көпүрөлөрдү салып берүү менен аярылуу катмарга гуманитардык жардамдарын, жөлөк пулун берип келишет. Ассалам кайрымдуулук фонду. Кайрымдуулук кайталангыс касиет. Ассалам кайрымдуулук фонду Кыргызстан мусулмандарын ыйык Рамазан айы менен куттуктайт.
Бүгүнкү мейманыбыз Кыргызстан мусулмандарынын дин башкармасынын аппарат жетекчиси, белгилүү дин аалымы, баарыбыздын устасыбыз, кыргыз эл эмес жалпы Орто Азия сыймыктанган асыл аалымыбыз десек жарашат, Садубакас Ажы Доолов. Орозоңуз кабыл болсун. Амин, амин я Раб. Сизден дагы. Ар бир күнү бирден мейман келип, элдердин жан дүйнөсүн нурлантып атат. Анан кыргыздар дайыма ынтымакты жакшы көрөбүз. Илгертен айтылып келет, бир камчынын сабындай, бир дененин жанындай, бир тамырдын канындай, бир даракта тамырдай, бир каректин агындай, ушу бекем ынтымакта болсок деп дайыма айтабыз. Ал эми Рамазанда дагы биз андан беш бетер ынтымакта болушубуз керек, ошого үлгү болушубуз керек деген жакшы ойлор бар. Рамазан жана ынтымак темасында элге бир жакшы кептериңиз айтып берсеңиз. Аллах разы болсун, Жеңишбек мырза. Өтө сонун кеп козгодуңуз. Эгерде ынтымак Рамадансыз болсо, же Рамадан ынтымаксыз болсо, анда эч качан көрккө келбейт да. Ынтымак Рамадансыз болсо, анда ал жерде ынтымак эмес, ырк кетет. Рамадан ынтымаксыз болсо, анда Рамадандагы туткан орозобуздан өзү маанилүүлүгү жок да. Мисалы аятка көңүл бура турган болсок, Estağfurullah billah. Ya eyyühellezine amenu kutiba aleykumus siyam kema kutiba alellezine min qablikum leallekum tettakun. Sadakallahul azim. Ey imanға gelgendir. Ушул Kur'an'da ya eyyühellezine amenu degende söz türü bir jürek bir zırp etiş gerek de. Antkeni Kur'an'da Mü'minun suresi var. Al jerde innemel mu'minune ihva, mu'minler to'liq biri-birine çınığı bir tuğan dep kelet da. Bирок бул жерде ya eyyuhellezine amenu. Ey imanга kelgendir degen. Bul degeni баягы жаш бала каз басып, тай таштап, 2-3 кадам таштап кайра жыгылып түшөт го. Ya eyyuhellezine amenu ошол. Ыйманга келгенде жакшы эле ыйманда келатып, анан кайрадан мүдүрүлүп, мурдагы адатына изине түшүп кеткен инсандар деген түшүнүк да. Ушул аятка келгенде ар бирибиз мындай бир ушул аяттын ичине мен да бар окшойм деп бир чети сүйүнүп ыймандуу деп атат деп, экинчи чети мурдагы аят адатыңа кетип калып атасың деп Аллах менен жемелеп атат дегенсип кичине уялыш керек. Ошол эй ыйманга келгендер, силерден те мурдагы доордогу жашагандарга орозо тутуу жазылып, кутиба деген мөөр басылып, ташка тамга баскандай оюлуп фарз кылынгандай эле силерге да орозо тутуу фарз кылынды. Туткула. Бирок силерге Рамадандагы орозону тутуу фарз болунгандын бир эле өзгөчөлүгү себеби лааллекум теттакун, оңолушуңар үчүн. Такыбалык деген ал оңолуу деген. Бирөө мурда арак ичип жүрүп, бир күнү сиз айылыңызга барсаңыз, түз басып, жашынакай болуп, колун боорун алып, ассаламу алейкум, жеңиш акын десе, түйетең, ден соолугун сурап, 1-2 кадам таштагандан жаныңыздагы оңолуп калган го. Дейсиз да, туурабы? Мен деле ошентем да эмес. Киши болуп калыптыр, кыйладан болуп калыптыр, мына өңүнө келе түшүптүр дейсиз да. Ыйык Рамадан айдын орозосу бизди оңдойт. Мурдагы мындай араздашып, кектешип, жаман күмөн менен болуп жүргөн адамдардын ортосуна бүт барды оңолууну салат да. Качан? Эгерде орозо туткан адам 2 шартты алдыга коюп туруп, анан тутса оңолот. Бул көпчүлүк адамдардын кулагына күмүш сырга болсун. Мисалы, азыр орозо тутуп атышат да. Баштагандан кыйла болуп калды. Ой, кокуй, мен орозо эмне болуп кетет экен деп атышат азыр. Мен кайсыл топко кошулат экенмин деп жатышкандар бар азыр экөөбүз угуп отуруп. Анткени пайгамбарыбыз "Мен сама Рамадана иманан ва ихтисабан гуфира лаху ма тaqaddama min zambi." Садака Расулуллах. Пайгамбар айткан: "Ким ыйык Рамазан айдын орозосун 2 шарт менен тутса. Биринчиси, бул орозону Аллах Таала фарз кылды, ыйман келтирем. Экинчиси, туткан орозомдун сообун кыяматта Аллах Тааладан 5 менен алам деп тутса, демек анын мурдагы күнөөлөрүнүн баары кечирилет.
ынтымакы келе албай жүргөн, кек сактап жүргөн, жамандап койгон, ушактап койгон бүт баары кечирилет. Эгерде экөөбүз орозо тутканда жетекчиден уялып, ал бизге карыз берип койгон. Тутасыңар, тутпайсыңарбы? Жок, тутабыз. Тутпасаңар өткөнкү карызды бергиле десе, жок, тутабыз деп андан кутулуш үчүн тута турган болсок, демек биз ыйманда келтирген жокпуз, күнөөдөн кечирилген да жокпуз да. Кудай сактасын. Ошон үчүн Расулуллах саллаллаху алейхи ва саллям "Мен лем яда каула зур вал жахла вал амала би, фалейса лиллахи хаджатун фи ан яда таамаху ва шарабаху." Садака Расулуллах. Пайгамбарыбыз айтат: ким ыйык Рамазан айдын орозосун тутуп жүрүп, мейли күндүзү мейли түнүндө ооза ачкандан кийин деле жалган сүйлөгөнүн, надандык кылгандыгын, шака багылып бирөөнү күлдүрүш үчүн жалган жалааны кошуп, ар кандай күлкүлүү сөздөрдү айтканын, жана ушактаганын, имиш чыгарганын, жеткиргенин, аңдыганын таштабаса, Аллах Таала анын туткан орозосунун эч нерсесине муктаж эмес. Ал кишинин туткан орозосунун кыяматта Аллах Таала эсинде калтырганы, күндүзү жегенин, ичкенин гана таштап койгондугу болбосо, анда эч кандай сооп жок. Мына ушундай адамдар эч качан ынтымакка келе албайт. Эми накта ынтымактын өзүн өтөйлү. Биз ифтарга келгенде азан айтылыш менен аймакка карап, географиялык мисалы аймактарга бир аз сааттын мүнөттөрүндө гана айырмачылык болбосо, бир учурда ооз ачабыз, бир учурда ооз жабабыз. Ушунун өзү ынтымакта. Ыйык Рамазан айдагыдай ынтымак башка айда табылбайт. Анткени ошол күнү бийлик төбөлүндөгү мансаптагы инсан дагы, мен дагы, сиз дагы жупуну болуп, маңдай теске жупуну Рамазандын дастарканына маңдай теске отура алабыз. Ушул өзү ынтымакта. Ушуну дайыма Рамазан бүткөндөн кийин да улантып кетүү үчүн кандай жолдор? Мына эми суроо жакшы болду. Мен ушул суроону күтүп атам баятан бери. Экөөбүз мисалы ыйык Рамазан айда Куран окуп атабыз. Орозо тутуп атабыз. Баарыбыз тутуп атабыз. Кайрымдуулук берип атабыз. Ынтымакка келип атабыз. Экөөбүз чалдык досторго. Дос, чынын айтканда өткөндө сен жөнүнө кичине бир жаман ойдо болдум эле, мен оюмду оңдодум. Мени кечирип кой, ыйык Рамазан айда мен оңолдум деп бетин айта алабыз. Анткени мен ыйык Рамазан айда кыйналып кысталып туткан орозомдун бетиме урулуп чабылганынан көрө мыкты кабыл болгонун жакшы көрөм. Ошон үчүн мен сизди жамандап койсом, сизди тигини жамандап койсом, тигиге чалып, мен сизди Аллах ыраазылыгы үчүн жакшы көрөм деп айтып коюшум эң мыкты. Бүгүн экөөбүз орозо тутуп, кайрымдуулук кылып, Куран окуп, ынтымакка келип атабыз. А неге ушул орозодо Куран окуп, орозо тутуп, кайрымдуулук кыла алган инсан орозо чыккандан кийин дагы деле кайрымдуулугун уланта бере албайт? Ушуну айтам да. Ушул лаалакум таттакун деген ушул. Орозо тутуу силер үчүн эмне десе, оңолушуңар үчүн, оңдолгула. Ким орозо туткандан кийин дагы ар айдын башында, ортосунда, аягында 3 күндөн орозо тутуусун, мурдагыдай эле хатмы Куран кылганын, Рамазан айда таравихке туруп жүргөндөй болуп эле башка айларда тахажжудка тургандыгын таштабай турган болсо, бул оңолуптур. Бул ыйык Рамазандан аябай сонун сабак алыптыр. Машалла, карачы кандай сонун оңолу. Мен да ушундай оңолдумбу деп ар бирибиз өзүбүзгө суроо беришибиз керек. Мисалы, Рамазан айда мен ифтарлык берем дегендер кезекке туруп калат да, кээде талашып. Эмнеге ыйык Рамазан ай чыгып кеткенден кийин ошол мен кайрымдуулук кылам дей албайт. Ошондой бир туугандарыма айтарым, Рамазандын Раббиси ал башка 11 айдын дагы Раббиси болуп эсептелет, бир билип койгула. Рамазандын Раббиси, жаратуучусу, башка 11 айдын дагы жаратуучусу Раббиси. Башка айда дагы кайрымдуулук кылсаңыз, башка айда дагы орозо тутсаңыз, башка айдын түнүндө тахажжудка турсаңыз, Аллах Таала сизге өз алдынан
эсепсиз биз эсептеп бүтө алгы соопту бергенге Аллах өзү кудуреттүү. Ошон үчүн ислам алымдары айтат. Ыйык Рамазан ай бүткөндөн кийин айт намазга жасанып барабыз да биз. Намаз окуганы, анан кийин айттаганы, анан кээ бирлер айтып атпайбы? 7 үйгө кириш керек экен, 8-чи үйгө, 7 үйгө кириш керек, андан кайта бер деп. Кана андай ынтымак, 8-чи үйдөгү кишини көңүн ортуп койбозбу? Мага десе 70, мага десе 80 үйгө кир. Бирок дин менен, шарият менен жашаш керек. Кимдин жашоосу Рамадан боло турган болсо, анын айт майрамы бейиш менен жыйынтыкталат деген. Кимдин жашоосу Рамадан боло турган болсо, анын айт намазы, айт майрамы бейиш менен чектелет деген. Ар бир сөзүңүз жүрөккө зарат берип, кубандырып атат. Кудай буйрса, биз эркектер жолугабыз, таравих намаз окуйбуз, маектешебиз, сырдашабыз дегендей, биздин Кудайга шүгүр азыр апаларыбыз бар, орозо армаган, жеңелерибиз бар, кыздарыбыз бар дегендей, орозодо ушул апалардын аязатынын кандай сооп таба турган жакшы жолдору бар? Дал ушул суроону Расулуллах саллаллаху алейхи вассаламга бир топ аялдардын жыйналып, анан өз арасынан бирөөнү элчи катары сен барып пайгамбарга айтасың. Барып айт. Бу эркектердин көпчүлүгү сиздин жаныңызда жамаат намазга барып атат, таравихке барып атат. Айтор толгон токой сооп иштерди жасап, сооптун баарын алып кетишти. Биз үйдөбүз. Жамаат намазга бара албасак, жаназага чыга албасак, сиздин жаныңызда сухбатта бола албасак, бизге кандай сооп берилет? Деп бир аял пайгамбарга толтура сахабалардын ортосунда сүйлөп жатканда, колун көтөрүп туруп, аркага келип туруп, менин суроом бар, мен тиякта аялар күтүп атат, мен сизге суроо беришим керек деди пайгамбар. Бир тарапка өткүлө деп сахабалар өткөрүп туруп, эми айт деп бир курма дарактын аркасында коюп анан эми сүйлө деген. Пайгамбар анын үнүн угуп атат. Сахабаларга пайгамбар, уктуңарбы деди, силер дагы мен укканды. Уктук я Расулалла, уктук. Эми угуп тургула деди пайгамбарыбыз. Сен да угуп тур. Менин сөзүмдү өзүндөй кылып жеткирип кой. Эгерде силер үйдө олтуруп намазга кеткен күйөөңөрдүн келишин күтүп, дуа кылып, тынч, эсен аман, ыйманы бекем абалда келсин деп дуа кылып отурсаңар. Тамагын бышырып, анча-мынча кечиккенине сабыр кылсаңар. Кечигип калабыз да мисалы. Амансыңбы дегенде кээде 6 саат отуруп калабыз го. Ошого окшош. Анан эң негизин айтат пайгамбар. Эң мыкты ургачы болуп берсең деп атат. Бул дегени келгенде орундан туруп күтүп алсаң, кел жаным, кагылайын, биз сизди күттүк, эми биз менен дасторкондо отуруң. Каякта жүрдүң деп. Муну атыр каяктан? Каякта жүрөсүз? Тигинден мындай түн бир окумга чейин дебейсиз. Мыкты ургачы болуп берсең, бияк эми түшүнүктүү. Баласын тарбияласаң, ал жокто мисалы сен эне мектепсиң, жакшынакай кылып, энелик мээримиңди, тарбияңды берсең, эркектердин мени менен умрага, хажга баргандагы, 5 убак намазга чыккандагы, жаназага чыккандагы сообунун бүт баарына ашык кеми жок бирдей шерик болосуңар деген. Бул Расулуллах саллаллаху алейхи вассаламдын сөзү, бул менин сөзүм эмес. Бул пайгамбардын сөзү. Намаз окугандар экиге бөлүнөт. Буга чейин көпчүлүгү билбей жүрсө, намаз окугандар, анан намаз тургузгандар. Бекемдегендер. Аллах Таала Кур'анда икамус салах деген, намаз тургузуу деген, намаз окуу деген эмес да. Мисалы Аллаху акбар деп кулак кагып, кол байлап, Субханак Аллахумма ва бихамдик ва табарак исмук ва таала жаддук ва ла илаха гайрук дегенден баштап ибадат да кыскасы. Бүт бардык ибадат. Кол кошуруп туруп, Аллахым, күнөөкөрмүн, күнөөмдү мойнума аламын, сен менин падышамсың, рызкы берүүчүсүң, өкү кылганда айымды мойнума аламын, кайра тик турганда кызматыңа даярмын, саждага барганда күнөөмдү кечиресиң, сенден башка кечирүүчү жок деп өзүбүздү төмөн алып атабыз. Эң аягында салам бергенде эм карап коюң. Мен ушул кыймылдардын маанисин айтып атам.
Ассаламу алейкум ва рахматуллах. Ассаламу алейкум ва рахматуллах. Оң жаққа сол жаққа салам бергенде, оң жағызда мұсылманға ассаламу алейкум ва рахматуллах. Сізге Алланың тыныштығы жана мейірімі болсын. Менден ешқашан жаман нәрсе ойлабаң. Мен сізді Аллах разылығы үшін жақсы көрем. Арқаңыздан жамандап та сөйлебеймін. Бұға да сентез бірақ мешіттен шығып тұр эле мен сізге айтамын да. Оң жағымдағын көрдің бе? Өле тұрғанда ошол дейбіз. Оқыған намазыбыз кетті ошону менен. Мұны намаз оқый тұрғандар дейді. Бұлар намаз оқығандар. Намаз оқығандар кімдер десе, алар мешітке кіргішіп намаз оқышат, мешітке шыққаннан кейін оқып бүткөн намазын заматта жоғотушат. Сөйле беришет намаз оқығандар. Алар ушак айтышат, имиш чыгарышат, қоқыс қылып урушуп коюшат, жақасын асылат, тилденишет, жалган сүйлөшөт. А намаз тургузгандар кимдер? Алар мешіттен шыққандан кейін дағы намазда тұрғанда бір қимыл жасасам намазым бұзылып қалат дегендей абалда мешіттен шыққандан кейін дағы жашоосунда намаздағыдай жашашат. Ошон үчүн баарыбызды Аллах Таала ошол намаз тургузгандардан кылсын. Таравихти окуп атышат, азыр окуп атабыз. Жубайларыбыз дагы окуйбуз деп атат, окуп атышат. Бирок кыйналып кысталып окуган 20 рекет таравихти окуп бүтүп эле шыр эле изин калтырбай жууп кетпей, ошол таравихдегидей намаздагыдай жашай турган болсо, анда оңолдук да, биз Кудайга шүгүр. Оңолдук. Оңолушубуз, түзөлүшүбүз ушуну менен. Сөзүңүз жүрөккө жетип амал кылгандардан болсун. Амин я Рабб. Эми ошо намаз тургузгандардан болуп калышыбызды Кудай Таала насип кылсын. Амин я Рабб. Пендечилик кылып атабыз да, айтып атабыз, бирок ошого жол көрсөткөн таасирдүү дагы мындай сөздөрүңүз болсо. Кантип тургузат элем? Чоң алым шакирттери менен жамгырлуу, көзгө сайгыс, караңгы, ызгарлуу түндө алыска сапарга чыгышат. Капчыктарында гүл азыгы бар. Мындай сапарды баштан өткөрбөгөн жандары бир аздан кийин эле үшүшүп, устаз, ушу сапардан кайта бербейлиби? А башка жол менен, башка күндүзү чыксак болбойт беле? Тек кана ушундай ызгар, көзгө сайгыс, караңгыда чыгышыбыз керекпи ушул жамгырда? Устаз айтат, чыгышыбыз керек. Бул сапар өтө зарыл. Барышыбыз керек. Чокойлоруна суу кирип, тамандары тешилип, тамандары айрылып ташка. Анан бир белеске келип, устаз айтат, ушул жерден тырмышып чыгышыбыз керек. Муну ол белести ашабыз, анан ары буйурса жакшы жолго түшөбүз. Аябай чокуга келгенде устаз айтат, муну ол жерден буттарыңарга урунуп аткан таштан алып калганыңардагы арман кыласыңар, албай калганыңардагы арман кыласыңар. Алганыңардагы, албаганыңардагы арман кыласыңар дейт. Бизде айтабыз го, бир жакшы тамак келгенде, ойбай, мына жеген дарманда, жебеген дарманда деп. Устаз айтты да, көзгө сайгыз караңгы, ушундай суук, ылдыйга караганда те чокуда дагы да суук, бир аз катуу да. Ошондо шакирттер айтты, устаз, эмне кереги бар? Өзүбүз араң кетип бартсак десе, устаз айтат, мейли мен айттым десе, шериктери бири-бирине мынтип чыканагы менен бөйрөгүнөн укуп, алгандан көрө албай койгон жакшы. Албай эле арман кыла берейли. Араң кетип бартканда өзүбүз өлөйүн деп, гүл азыгым, баягы капчыгымды салмак менен толтуруп эмне кылам мен? Аласыңбы? Мен албаймын, сенчи албаймын мен деп. Ошончо шакирттердин ичинен ушу устазым айтты, бир алып кое берейинчи деп, муштумдай таштан экөөнү капчыгына салып, буып асынып алат. Жеңил эле экен, түшүп кетем деп. Түшүшөт, ылдыйга түшүп, тилдерин салаңдатышып, багымдатымыз окушат, бир жерге корголошуп, андан кийин кичине жол жүрүшөт. Күндүн көзү кичине көрүнгөндө ысыктанышып, анан бири-бирине отурушуп, анан сөйөнүшүп, уктап кетишет. Күндүн көзү тээ көтөрүлүп, нуру алардын бетин ысытып, анан ойгонушуп, үстүндөгү суу кийимдери бир аз кургаганын кургап, тоорсуп тур.
Анан өздөрүнө келип ой окуу, биз ушу белести ачтыкпы, чын элеби? Мунубаскадан түштүкпү? Апе деп отурушум анан кийин эсине келет. Сен алдыңбы баягы таштан? Жок, сенчи? Жок. Бирөөсү, мен алган болчумун. Эмнеге алдың? Жаныңан тойдуңбу? Көрсөтчү эмне таш экен? Көрсөтсө, момундай, муштундай болгон эки чанда жок алмаз таш экен. Баалууда 1 метр таш экен. Сен ушуну алдыңбы? Ооба, баары ушундай экен. Билбейм. Устаз ал дегенден алганмын. Мен алса алып алайынчы, устаздын сөзүн жерге таштабайынчы деп алганым ушул. Көп алганда толтурмак экенмин да. Устаз айтат. Мен айткам силерге, алган да арманда, албаган да арманда. Ушул тоо 1 метр тоосу болчу. 1 метр тоосу силердин таманыңардын астында тебеленди. Кече силердин таманыңарды айрыды, таманыңа кирди, чөгүлөп отурсаң өттү тизеңе, туурабы? Ооба. 5 убак намаз куду ушундай. Алланын мээримине илешиш үчүн не деген ызгаар, не деген белести ашасың. Белеске чыкканда ушундай бутуңа өтөт намаз. Намаз окуганды бирөө кордойт, жек көрөт, муну кимге сыйынып атат дейт. Жаныңды эле жубайың, же атаң, же бир тууганың дагы ушу сенин намазың өттү да ушундай бир кыйчалышта. Кызык иш болуп турган үчүн намаз кыласың да дейт. Ошондо окуп калганың, окуп калдың. Окуган дагы кыяматка барганда, Алланын алдына барганда арман кылат, көбүрөөк окуй бербепмин деп. Өткөндө гимбага кошулат деп жакшы бир элге кайрылуу кылдыңыз. Баягы Курандын баары эле биле бербейт. Класста 3 жыл окуганда Курандын толук окуганда сооп аласыңар депчи. Ошондой жакшы сөздөрүңүз болсо, мен эркин микрофон берейин деп атам да. Андан башка дагы элге ушуну кылсаң деп айта турган насаатыңыз болсо, эркин микрофон. Рахмат, Аллах разы болсун. Мен айтайын дегеним эң алгач насаат өзүмө. Мен жашоомду Рамазандагыдай кылгым келип атат. Ошон үчүн ислам алымдар айткан. Күн раббаниян, ола такун рамдания. Рамаданга сыйынчуу болбо, Аллахка сыйынчуу бол деген. Рамазанда кээ биргилер аябай намаз кылып, намаз тургузуп, кайрымдуулук кылып бүткөндөн кийин жок болуп кетет. Ошон үчүн Аллах Таала ийигин ийип, жиби ийирип бүтүп, кийимин токуп бүткөндөн кайра чийралтып бузуп ирген аялга окшобогон, кем акыл болуп. Туткан орозоңордун сообуна өзүңөр эле чыккыңар келсе, анда жыл бою жашооңорду Рамазанга окшотуп жашагыла. Мен өзүмдүн жашоомду Рамазанга окшот. Жалпы эле жашоомду өмүрүм өткөнгө чейин Рамазанга окшоткум келди. Мени ким аркамдан, алдымдан жамандагандар болсо, баарын кечирдим. Мен билбей жамандап алган болсом, баарыңардан кечирим сурайм. Мына ушул сөзүңүз өтө таасирлүү болду деп ойлойм. Себеби бирибизди кечиришели, эч качан бирибизди жамандабайлы. Сиз менен сыймыктанабыз. Аллах разы болсун. Мен сиз менен Кудай Таала өмүрүңүзгө береке берсин. Сиздей уулдар Кыргызда көбөйсүн. Эми пенде болгондон кийин ал сөз чыгат, бул сөз чыгат, бирок сиз айткандай биз Кудайга гана сыйынабыз. Кудайдын ыраазычын алгандардан бололу. Келгениңизге чоң рахмат. Урматтуу көрөрмандар, бүгүн абдан сонун маек болду устазыбыз менен. Устазыбыздын ушундай таасирлүү сонун сөздөрүнөн кийин эртеңки күнгө чейин коштошмокчумун. Ордо Construction Group. Жилой дом Evergreen. Наш дом находится в экологически чистом районе. Рядом имеется парк, школа, детский сад, закрытый просторный двор и паркинг, детская площадка, зона барбекю, видеонаблюдение и фитнес-зал. У нас есть для вас уникальные предложения. Жилой дом Evergreen. Заходи и живи.